Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу бир туугандар, бизди көрүп жаткан бардык көрөрмандар. Биз болсо бул колубуздагы китепти окуп жатабыз, окунулантабыз. Бул китепти негизи эле араб тилиндеги китеп, Дурусул лугатил арабияти ли гайри натикина биха деген белгилүү китеп, мединский курс деп дагы атап жүрүшөт. Бул китеп тууралуу биз башында айтпай калган экенбиз. Бул китеп кандай адам окуйт, кайсыл деңгээлдеги адамга туура келет бул китеп. Бул китеп араб тилинде окуганды жана жазганды билген адамга туура келет да. Ошол адам бул китепти окуп баштаса болот. Ал эми араб тилинде окуганды жана жазганды билбесе, анда бул китеп бир аз эртерээк болот ал адамга. Ошондуктан бул китепти араб тилин окуган жана жазганды билген адамдарга абдан ыңгайлуу, жеңил, желпи жазылган китеп. Иншаллах, эгер адамдарда талап болсо, биз араб тилин дагы нөлдөн баштап сабактарды чыгарганга иншаллах алдыда чыгарып калышыбыз мүмкүн. Эгер окуйм деген талап кылган адамдар бар болсо. Андыктан биз ушул китебибизди азыр уланта беребиз. Бул китепти баштаганыбызга көп эле болуп калды. 6 сабагына келип жеткенбиз. Азыр ошол жерден бисмиллах деп уланта берсек. 6 сабакты дагы окуганбыз. Кимде ким окуп келе жаткан болсо, 6 сабакта дагы исмул ишара хазихи деген женский родундагы исмул ишара бул деген сөз. Биздин тилде бул деп айтабыз, айырмасы жок, эркекке, аялга дагы. Ал эми араб тилинде эркекке мужской род сөз болсо хаза бул дейбиз. Женский роддогу сөз болсо хазихи бул дейбиз. Бул жерден сүрөттөргө карап суроо берип жана жооп беребиз. Кечээ ушул жерге келип токтогонбуз. Бул жерде женский роддор кантип билебиз десек, туугандар, женский роддун та марбута менен бүткөн сөздөн билебиз. Жана дагы кээ бир сөздөрдө андай белги жок болот. Мисалы, кыдыр деген сөз бул жерде казан. Бул сөздө эч кандай белги жок, бирок мындай сөздөрдү жаттоо менен гана билебиз. Анткени илгертен арабтардан азыркыга чейин буну женский род кылып колдонуп келе жатышат. Ошондуктан муну угуу менен гана жаттап калабыз. Калган десе та марбута менен бүткөн сөздөр женский род болот. Анда бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул калемди бул эмне деп сураш үчүн эмне дейбиз? Ма хаза дейбизби же ма хазихи дейбизби? Туурасы ма хаза. Бул эмне? Жооп бергенде кандай кылабыз? Хаза қаламун. Бул калем. Кашыкчы. Эмне деп сурайбыз кашыкты? Ма хазихи. Бул эмне? Хазихи мил'акатун. Бул кашык. Женский роддо. Китепти эмне деп сурайбыз? Ма хаза. Бул эмне? Хаза китабун. Бул китеп. Көйнөктүчү. Көйнөктү эмне дейбиз арабча? Комис дейбиз, Ма хазихи деп сурайбызбы? Же ма хаза деппи? Бул эч кандай араб женский роддун белгиси жок, та марбута. Демек, ма хаза. Бул эмне? Хаза комисун. Бул көйнөк. Үйдө эмне дейбиз арабча? Байтун дейбиз. Демек, бул эмне деп сураганда кандай кылабыз? Ма хаза. Бул эмне? Хаза байтун. Бул үй. Саатты эмне дейбиз арабча? Окшош. Иншаллах биздин тилге окшош. Саатун дейбиз, Демек, суроо берсек, ма хазихи. Бул эмне? Хазихи саатун. Бул саат. Унан эмне дейбиз? Сайяротун дейбиз. Та марбута менен бүтүп жатат. Демек, эмне деп сурайбыз? Ма хазихи. Бул эмне? Хазихи сайяротун. Бул уна. Терезе эмне дейбиз? Нафизатун дейбиз. Терезе. Бул терезе да, эшикке окшош экен, бирок, Ма хазихи. Бул эмне? Хазихи нафизатун. Бул терезе.
бутка келиптирбиз. Эсиңиздерде болсо, араб адамдын дене мүчөлөрүндөгү бирден болгон мүчөлөр булар мужской роддо болот. Ал эми экиден болгон шериктүү мүчөлөрү булар женский род болот. Демек бу эки буту бар адамдын женский род экен. Эмне деп сурайбыз? Ма хазихи, бул эмне? Хазихи риджлун, бул бут. Бул даррожатун дейбиз, велосипед. Кыргызча шайтан араба деп да айтып жүрүшөт, бирок өтө аз колдонулат. Кимде ким шайтан араба деп которсо, иншаллах которо берсин. Ма хазихи деп сурайбыз. Ма хазихи, бул эмне? Хазихи даррожатун, бул велосипед. Унаны айттык. Унаны айткан экенбиз, колго келиптирбиз, Колду эмне дейбиз? Адамдын эки колу бар, демек женский род. Ма хазихи, бул эмне? Хазихи ядун, бул кол. Адамдын бир эле мурду бар, демек мужской род. Ма хаза, бул эмне? Хаза анфун, бул мурун. Андан соң ооз экен, адамдын бир эле оозу бар, демек мужской род. Ма хаза, бул эмне? Хаза фамун, бул ооз. Бул сөздү жаттап калышыбыз керек, женский род. Ма хазихи, бул эмне? Хазихи кидрун. Бул казан, кыргызча айтканда казан десек туура. Тамак бышырчу идиш, бул кыдыр деп аталат. Үтүк эмне дейбиз арабча? Микватун, там арбута менен бүтүп жатат, демек буну ма хазихи, бул эмне деп сурайбыз. Хазихи микватун, бул үтүк. Отургучту курсиюн дейбиз. Эч кандай белги жок, мужской род болот. Ма хаза, бул эмне? Хаза курсиюн, бул отургуч. Муздаткычты саллажатун дейбиз. Там арбута бар экен, демек сурайбыз. Ма хазихи, бул эмне? Хазихи некен? Саллажатун, муздаткыч. Мечитте эмне дейбиз? Масжидун дейбиз. Мечит жөнүндө сурасак эмне дейбиз? Ма хаза, бул эмне? Жооп беребиз. Хаза масжидун, бул мечит. Жылдызды эмне дейбиз? Наджмун дейбиз. Демек ма хаза, бул эмне? Хаза наджмун, бул жылдыз. Бул 3 деген сан. 3-чү көнүгүн окуйбуз. Иqra al-misala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Бул сүйлөмдөрдү окугун дейт, башында турган сүйлөмдү оку. Сүйлөм дейм да. Биринчи мисалды окугун жана ошондой кылып түйүндөгү мисалдарды дагы сүйлөмдөрдү толтур дейт. Алдыда сүйлөмдөрдү дагы биринчи сүйлөмдөй кылып түзгүн дейт. Карап көрсөк, бул жерде айтып жатат. Мухаммадун толибун дейт. Бул араб тилинде сүйлөм деп аталат. Эки сөздөн куралды, мааниси бар, Бул сүйлөм. Мухаммад толибун, Мухаммад окуучу дейт. Мухаммад окуучу. Бул Мухаммад араб тилинде муптада, экинчиси толибун деген хабар деп айтылат да. Эгер сүйлөм араб тилинде сүйлөм эки түрдө болот. Аль-жумлатул исмия, аль-жумлатул фи'лия. Биринчиси аль-жумлатул исмия деген бул эсиңиздерде болсо сөз 3кө бөлүнөт болчу, ысым, фейл, харф. Эгер сүйлөм исм түрү менен башталса, булардын баары исм менен башталып жатат. Демек ал сүйлөм аль-жумлатул исмия, ысым менен башталуучу сүйлөм деп аталат. Ошол ысым менен башталуучу сүйлөм биринчи эки түркүктөн куралат. Биринчи түркүгү муптада деп аталат, экинчиси хабар. Муптада деген сүйлөмдү баштоо деген сөз, баштоо. Бир ысым менен баштайбыз. Экинчиси хабарун деп аталат. Ал хабар ошо башталган нерсе жөнүндө кабар берет, Мухаммад жөнүндө кабар берет. Буну эмнеге айттык десек, бул сүйлөмдө муптада биринчи турган сөз эгер мужской род болсо, ал жөнүндө кабар берген экинчи түркүгү дагы хабар деген, ал дагы мужской род болуш керек. Эгер муптада женский род болсо, хабарда женский род болуш керек. Мына азыр ошол эрежени колдонобуз, туугандар. Биринчи баштасак, Мухаммадун толибун, Мухаммадун деп сөздү баштадык муптада, мужской род. Толибун дагы эмне кылышыбыз керек? Мужской род кылышыбыз керек. Мухаммадун толибун, Мухаммад окуучу же студент. Аминату,
бул жагында женский родун машыгабыз. Аминату, эсиңиздерде болсо эмнеге аминатун болбойт? Себеби энчилүү, женский роддогу энчилүү аттар танвин жана касра албайт деген эрежени жаттап алыңыздар, жазып да алыңыздар. Жазып алыңыздар. Анткени жазбасаңыздар унутуп калышыңыздар мүмкүн кайра. Энчилүү аттар, адамдын аты же жер шарларынын аты женский роддо энчилүү аттар танвин жана касра албайт. Демек аминату, эми толибун дебейбиз да. Амина женский род болгондуктан эми ал жөнүндө, амина жөнүндө кабар берсек дагы эмне кылабыз? Женский род кылабыз. Женский роддун белгиси эмне? Тамар бута кошобуз. Аминату толибатун. Толибатун. Акыркысына фатха беребиз. Толиба. Толибатун. Мухаммад толибун, аминату толибатун. Мухаммад окуучу, амина окуучу. Экинчиден, эми буларды биз өзүбүз иштешибиз керек. Хамидун тобибун. Хамид дарыгер. Демек аял кишинин аттары эмне экен? Танвин албайт. Фатимату. Фатимату эмне болот? Тобибун болобу? Жок. Тобибатун тамар буту болот. Тобибатун. Фатима да дарыгер. Хуа деген ал деген сөз. Хуа ал. Муслимун мусулман. Хуа муслимун. Ал мусулман. Эркек жөнүндө айтып жатабыз да. Хуа деген мужской род. Эми ошол ал деген сөзүнүн женский роду хия. Хия эмне дейбиз? Хия муслимун дейбизби же эмне дейбиз? Хия муслиматун. Хия муслиматун. Жазып кете берейин. Анда биринчиси тобибун. Тобибатун. Тобибатун. Хия муслиматун. Хия муслиматун. Бул жакта муслимун, муслиматун. Анткени женский род. Албабу, албабу муглакун. Эшик жабык. Эшик мужской род, жабыкты дагы мужской род кылабыз. Демек ан-нафизату терезе эмне дейбиз? Муглакотун. Муглакун, муглакотун. Терезе жабык. Себеби терезе женский род. Ал жөнүндө кабар берсек да женский род кылабыз. Аль-миндилу васихун. Бетарчы кир дейт. Бетарчы кир. Бетарчы мужской род, ошон үчүн ал жөнүндө айтсак да васихотун эмес, васихун кир деп айтабыз. Мужской род менен. Аль-яду. Аль-яду женский род, эсиңиздерде болсо, себеби адамдын эки колу бар, женский род болот. Аль-яду васихотун. Аль-яду васихотун. Васихун десек болбойт. Анткени ядун женский род, кол жөнүндө айтып жаткан соң аны дагы васихотун деп женский род менен айтабыз. Аш-шаю. Эки точкасы бар бунун, я тамгасы. Аш-шаю деген кадимки эле чай. Аш-шаю харрун. Чай ысык дейт. Чай ысык дейт. Харрун. Харротун дебейбиз да, анткени чай мужской род, харрун деп эле айтабыз. Аль-кохвату деген кофе. Аль-кохвату тамар бута менен бүтүп жатат. Эмне дейбиз? Харрун дейбизби? Жок. Буну айтабыз харротун. Харротун. Кофе ысык. Аль-масджиду баидун. Мечит алыс. Аль-мадрасату мектеп. Тамар бута менен бүтүп жатат. Эмне дейбиз? Баидун дебейбиз да эми. Баидунга эле эмне кылабыз? Мындай тамар бута кошобуз. Баидатун. Баидатун. Мектеп алыс. Ат-толибу маридун. Студент оорулуу. Мужской род, мужской род. Ат-толибату. Толибке эле тамар бута коштук, эмне болду? Ал кыз окуучу болуп калды да. Ат-толибату окуучу кыз эмне болот? Маридотун. Маридотун. Окуучу кыз маридотун оорулуу. Аль-хисону сариун. Аль-хисону ат, сариун тез дейт. Ат тез. Ас-сайяроту. Ас-сайяроту эмне дейт? Сариун дейбизби? Ас-сайяроту сариатун. Сариатун. Ун эмес сариатун. Тамар бута кошобуз. Себеби сайяро сөзү женский род болуп жатат, тамар бута менен.
Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Qamar murskoy, jamil да мурс көрөт. Бири-бирин ээрчийт да булар. Эгер мурс көрүп менен баштасак, кийинкисине мурс көрөт кылабыз. Аш-шамсу. Эсиңизде болсо кыдыр сөзүн жаттоо менен гана билебиз. Аш-шамсу күн деген сөздү да жаттоо менен билип калайлы, бул да женский род. Бунун эч кандай белгиси жок, буну жаттап калабыз. Араб тилинде күн деген шамс деген сөз не дейбиз? Jamilun дебейбиз буну. Jamilатун. Jamilатун. Күн коз. Себеби күн женский род, ошондуктан jamilатун. Ал-абу жалисун. Ата отуручу. Ата отуручу. Ал-умму эне не дейбиз? Жалисатун. Жалисатун эне отуручу. Кийинки көнүгү соххихил жумала алатията. Келерки сүйлөмдөрдү туурала дейт. Булар ката жазылган да туугандар. Азыр ушулардын каталарын биз табышыбыз керек. Биринчини карап көрөйлү. Хакибату ман хаза. Бул кимдин сумкасы дейт. Хакибату ман хаза. Катасы каерде турат? Аракет кылыңыздарчы, кана катасы каерде турат? Бунун катасы мына бул жерде турат. Себеби хакибату ман деп сумка жөнүндө айтып жатат да, кайра хаза деп жатат. Бул туура эмес да. Хазихи болуш керек эле. Мен азыр жазбай эле коеюн. Убакыт узарып кетип жатат. Бул жер хазихи деп жазылат бул жака. Ал-гурфату мафтухун дейт. Бөлмө ал-гурфату мафтухун дейт. Бул ката каерде? Ката албетте бул бөлмө жөнүндө айтып жатабыз. Демек мафтухатун болуш керек. Тамарбута жок. Буну ээрчиш керек да. Бул женский, бул мужской болуп жатат. Ошон үчүн мафтухатун кылабыз. Бул жерде катасы дагы булда. Хаза сайяроту тобиби дейт. Хаза бул сайяроту тобиби, дарыгердин унасы. Уна мудоф, ат-тобиб мудоф илейхи. Бул жерде ката каерде? Бул жерде ката бул исмул ишарада. Себеби машинени көргөзүп жатабыз колубуз менен. Бул уна дарыгердин машинеси деп, бирок хазаны колдонуп жатабыз. Бул ката. Бул жерде нени? Хазихини колдонушубуз керек эле. Анткени биз машина жөнүндө айтып жатабыз да. Хазихи мифтахус сайярати. Бул машиненин ачкычы дейт. Биз бул жерде ачкыч жөнүндө айтып жатабыз да. Демек бул жердеги ката бул хазихи деген иштетпешибиз керек. Бул жерге хазаны иштетишибиз керек да. Себеби ачкыч жөнүндө айтып жатабыз. Ачкыч эч кандай женский род эмес да бул. Хаза мифтахус сайярати болот. Бул жагына өзүңүздөр жазып коюңуздар. Анткени азыр жазып кете берсек, убакыт өтө узарып кетет экен. Айна ас-сайяроту. Негизги эле жөнөкөй эле сүйлөм. Уна каякта? Хуа фиш-шари'i. Ал көчөдө. Бул сүйлөмдө ката да туугандар, ката бар. Каерде турат ошол ката? Каерде турат ошол ката? Мына бул жерде турат да. Машина каякта десе хуа деп атат. Туура эмес да. Уна каякта деп сураганда, уна женский род болуп жатат. Демек аны хия дешибиз керек да. Хия фиш-шари'i. Ал көчөдө турат. Акыркы көнүгү 5-чи. Иqra вактуб ма'доб явахил калимат. Сөздөрдүн акыркы аракеттерин коюу менен окугун жана жазгын дейт. Биринчиси хаза ли Мухаммадин. Дин Мухаммадин болот. Эмнеге? Себеби лам харфу жар. Дыкы деген мүчө харфу жар да. Андан кийинки сөз жар кылыш керек. Жардын белгиси касра. Ва залика ли Хамидин. Жана тигил Хамидтики дейт. Бул да дин Хамидин болот. Себеби лам кирип жатат. Бул Мухаммадтыкы жана тигил Хамидтики. Лиман хазихи. Лиман хазихи. Бул кимдики? Хазихи ли Ясирин. Бул Ясирдики. Алхамдулиллахи. Алхамду мактоо лиллахи Аллахтыкы дейт. Үчүн дегенде мааниси бар дегенбиз. Мактоо Аллах үчүн. Бул жерде алымдар айтышат да алхамдулиллахи дегенде бул дуа иретинде дагы мааниси бар депчи. Алхамдулиллахи деген бардык мактоо Аллахка болсун деп дуа иретинде да болот. А бирок алхамдулиллахи мактоо Аллахка гана таандык деген дагы мааниси бар туугандар. Кийинкиси акыркысы лиллахил машриq вал магрибу. Лиллахи ал машриq вал магриб. Лиллахи Аллахтыкы, Аллахтыкы, Аллахка таандык, ал машриqу чыгыш, ва жана ал магрибу батыш. Чыгыш жана батыш эмне дейт? Лиллахи Аллахка таандык. Жаңы сөздөрдү азыр мен дептерге жазып койгонмун, кыргызча которуп, ошол жактан дагы сиздер жаттап дептерлериңизге жазып алыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
6 сабактын жаңы сөздөрү. Негизи эле 6 сабактын ичиндеги бардык жаңы сөздөр мына ушул бир баракта которулган. Ушуну жазып алыңыздар. 6 сабактын жаңы сөздөрү хазихи. Хазихи деген эмне экен? Хазанын женский роду. Ухтун деген кыз бир тууган. Эже же карындаш, же сиңди. Ухтун деген кыз бир тууган. Айдон деген дагы. Айдон деген дагы. Микватун деген үтүк. Даррожатун деген велосипед. Жиддан деген абдан, өтө. Сүйлөмдүн аркасына коюлат. Ошол сүйлөм күчөтүлөт, абдан, өтө деп. Милакотун деген кашык. Кидрун деген казан. Кидрун казан. Бакоротун уй. Бир уй туугандар. Бакоротун деген бир эле уй да. Эки же андан көп уй эмес. Бакоротун бир уй. Аль-фаллаху дейт. Же алифлам жок эле, жөнөкөй эле мындай фаллахун деген дыйкан. Дыйкан десек туура. Анткени мен сөздүктөрдү карап көрдүм, муну фермер деп да которуп жүрүшөт. Бирок туурасы бул дыйкан деп эле которгон туура. Дыйкан. Себеби кыргыз тилинде биринчиден, андан кийин бул жер менен алектенген адам да. Аль-фаллах деген. Уммун деген эне. Анфун деген мурун. Анфун мурун. Фамун ооз. Узунун кулак. Ядун кол. Рижилун бут. Кол менен бут женский род, Ядун рижилун. Саллажатун муздаткыч. Дажажатун тоок. Эсиңизде болсо өткөн сабакта дикун деп өткөнбүз. Ал не? Корос. Дикун корос, дажажатун тоок. Нафизатун терезе. Терезе. Муслимун деген мусулман. Муслимун мусулман. Муслим деген мусулман бизче айтканда. Ислам динине кирген адам муслим болот. Шаюн. Женский род кылсак не кылабыз? Муслиматун деп тамарбута кошобуз. Шаюн деген чай. Мына окшош эле. Жакшы жаттайбыз да ушундай сөздөрдү. Шаюн, чай. Кохватун деген кофе. Сариун деген тез. Батыун деген жай. Батыун китепте жок. Бирок жаттап алыңыздар. Тез менен кошуп оңой жатталат. Тез, жай. Сариун тез, батыун жай. Андан соң эң аркасында сабакты окудук. Өттүк сүйлөмдү лиллахил машриқу вал магриб. Чыгыш дагы батыш дагы Аллахка таандык. Машриқун деген чыгыш. Машриқун чыгыш, магрибун батыш. Мына ушул жаңы сөздөрдү 6 сабактын жаңы сөздөрү жаттап кетебиз. Өткөн эрежелерди да жазып алып эске сактап калабыз. Китепти окуганда, арабтар менен сүйлөшкөндө иншаллах ушуларды колдонобуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.